Бишкекте жылан көбөйүп, королорго чейин кирип келүүдө. Бишкектин Көкжар конушундагы Шоокум көчөсүнөн К.А. аттуу тургуну бизге короосунан тарткан тасманы салып жибериптир. Үйдүн тепкичинде келинчегим менен эс алып олтурсам, коңшунун короосу тараптан менин короомо бейкапар сойлоп жылан кирип келсе болобу? Эч нерседен коркпойт. Ал кирип кеткен чөптүн арасын көздөй акун чачып канат таппай калып калдык, дейт К.А. Булак чындык KG. Коронавирустан улам быйыл Меккеге ажылыкка барууга тыюу салынды. Быйыл Кыргызстандан ажылык сапарга 6110 адам бармак, бирок жаңы эрежелерге ылайык Сауд Арабияда жашагандар гана зыярат кыла алышат. Сауд Арабия бийлиги коронавирус пандемиясынан улам быйыл Мекке жана Медине шаарларына ажылык сапарга келген чет элдик жарандарды кабыл албай турган болду. Бул туурасында РИА Новости аталган өлкөнүн ажылык жана умра иштери боюнча министрлигинин маалыматына таянуу менен билдирди. Жаңы эрежелерге ылайык бул жылы Сауд Арабияда жашаган жана мусулмандар зыярат кыла алышат. Коронавирус кооптуулугунан улам көп адамдын чогулушуна жол берилбейт. Быйылкы ажылыкка чектөө киргизилип, өлкө аймагында жүргөн адамдар, ар улуттагы адамдар катыша алат. Ооруну жуктургандар көп катталып жаткандыктан Меккедеги ыйык Кааба ташы жайгашкан жер дагы эле жабык турат, деп айтылган маалыматта. Сауд Арабиясында 161 миңден ашуун адам COVID-19 кабылып, араб өлкөлөрүнүн ичинен биринчи орунда. Бир нече күндөн бери күнүнө 3 миңден кем эмес жаңы учур катталууда. Оорунун кесепетинен 1307 адам каза болуп, 105 миң киши айыгып чыкты. Белгилей кетсек, быйыл Кыргызстандан ажылык сапарга 6110 адам бармак. Булак Спутник KG. Пандемиядан каза болгон жарандын жакындары дарыгерди сабап кетишкен. Тажикстандын Турсунзада шаарындагы ооруканалардын биринде коронавирустан улам каза болгон жарандын туугандары дарыгерге кол салышкан. Жабыркагандар дарыгер Якуп Дадажановдун айтымында 21-июнга огон түнү улгайган бейтаптын көз жумганы белгилүү болору менен ага 2 киши кол салган. Каза болгон адамга ким болорун билбейм. Балдары же туугандары болушу мүмкүн. Алар дароо эле мага кол салышты. Башыма каттуу сокку жегенимди билем, калганы эсимде жок. Кесиптештерим дароо реанимацияга жеткирилгенимди айтышты, дейт дарыгер. Маалыматка караганда, кол салуудан медайым ар түрдүү жаракаттарды алган. Шаардык укук коргоо органдарындагы Өзү Булактын айтымында, медицина кызматкерлерине кол салуу фактысы боюнча болжолдуу тергөө иштери башталды. Кол салгандардын бирөө маркумдун уулу экени дарыгерден кечирим сураганы айтылууда. Экинчисинин тек жайы аныкталууда. Булак элдик медиа. Сүйлөбөй жатат. Хабиб коронавирус жуктурган атасынын абалын айтты. Майдын башында Абдулманап Нурмагомедов Москвадагы клиникалардын биринде жаткырылган. Ага 2 тараптуу пневмония деген диагноз коюлуп, андан кийин инсульт алган. UFC уюмунун чемпиону россиялык мушкер Хабиб Нурмагомедов коронавирус жуктуруп ооруканага түшкөн. Атасы Абдулманап Нурмагомедовдун азыркы абалы тууралуу айтып берди. Майдын башында Абдулманап Нурмагомедов Москвадагы клиникалардын бирине жаткырылган. Ага 2 тараптуу пневмония деген диагноз коюлуп, андан кийин инсульт алган. Атамдын абалы азыр деле оор, реанимациядан чыга элек. Вирус өзү кеткени менен бөйрөктү, жүрөктү жабыркатты. Коронавирусту ойлоп эми тынчсыздануунун кажети жок. Мен атама барып жатам, таанып жатат, бирок аппаратка туташкандыктан сүйлөшө албай жатабыз. Күн сайын жарым саат жанында болгонго уруксат беришет. Көргөндө колум кармайм. Мен андан ата мени тааныдыңызбы десем, ал ооба дегендей башын ийкейт, деген Нурмагомедовдун биринчи каналга берген маегинде. Хабиб белгилегендей, атасынын иш бийлиги дарыгерлер карап жатат. Ахалат жандарга алкыш. Мен аларды дүйнөдөгү эң мыкты дарыгерлер деп эсептейм. Эми азыр убакыт керек деп ойлойм. Оорунун кесепети оор тура. Андан кийин организмдин калыбына келиши да узак убакытты талап кылат экен, деген спортчу. Абдулманап биринчи кезекте Хабибтин атасы, экинчиден анын спортто бийиктикке жеткирген машыктыруучу болуп саналат. Анын колунан чыккан мушкерлер азыр белгилүү уюмдарда күч сынашып келет. Булак Спутник KG. Окумуштуулар уйкусуздуктун таң калыштуу себебин табышты. Адистер 20 миңдей калуучуга иликтөө жүргүзүшкөн. Ыктыярчылардын заар анализин алып, андан тышкары түнкү уйкусу тууралуу сурамжылашкан. Кытайлык жана америкалык окумуштуулардан турган топ организмге суу жетишсиз болгондо адам күн сайын 2 сааттык уйкусунан куру каларын аныкташты. Бул тууралуу Newsy Info басылмасына шилтеме берип Известия жазды. Иликтөөлөргө караганда, эгер организмде суу нормадан төмөн болсо, уйку качып, адам алсырай баштайт. Мындай учурда киши суткасына 2 сааттык уйкудан кол жууйт. Муну билүү үчүн адистер 20 миңден калуучуга иликтөө жүргүзүшкөн. Ыктыярчылардан заар анализин алып, андан тышкары түнкү уйкусун
тууралуу сурамжылашкан. Суу жетишпеген организм аны күнү бою көп чыгарбаганга аракет кылат экен. Качан гана адам жатып жаны жай алганда организмде суунун эми чыгарса болот деп табарсыкты толтуруп коет. Мындайда киши түн ортосунда же таң атпай ойгонуп алат, дейт окумуштуулар. Ошондой эле адистер уйкунун бузулушуна тамак сиңирүүнүн бузулушу жана стресс да себеп болоорун айтышат. Булак Спутник KG.